Юрташевич, sizge кайрылуумдун себеби ушу 4 бала менен өзүбүздүн үйүбүздөн өзүбүздүн балдардын атасы өзүмдүн күйөөм 4 бала менен үйдөн чыгарууга аракет кылып жатат. Күйөөм өмүр бою көп жылдан бери военныйда иштейт. Сиздерден суранам. 4 баланы райондук соттогу эч кандай менин далилимди карабай, фактыларымды карабай чечим чыгарып койду. Азыркы убакта бүгүнкү болгон сот Чуйский областнойго сот болуп жаткан убакта сотто отурган кезде бизди отурганыбызды көрүп туруп эч кандай факты далил бербестен сотумга далилдеримди көрсөтөйүн десем эч кандай факт далилдер жок эле. Бизди көрүп билип туруп эле кечип келдиңер деп чечим чыгарып койду. Yandı kredi beni. Сизден үмүтүм чоң, сизге акыркы кайрылуум эч кандай эч кимден жардам болбой жатат. 4 бала менен көчөгө азыркы суукта чыгарууга аракет кылып бүгүн уже чечим чыгарып койду. Чуйский областнойдо эч кандай далилимди, фактыларымды карабай эле соттук процесс баштала электе эле бизди көрүп туруп кечип келдиңер деп туруп ошол соттун алдында отурганбыз. Эч кандай кечикпей эле отурган маалда 3 судья өздөрү эле чечим чыгарып кечип келди деп туруп эле сотту жаап салды. Военный болуп иштейт. Кайненем Абдулина Мария ушу өзүнүн чоң апасы, өзүнүн атасы өз балдарын, өздөрүнүн неберелерин көчөгө чыгарууга аракет кылып бүгүн сотторду сатып алып, коррупция жолу менен сот боло элек жатып эле бизди киргизбей туруп эле кечиктиңер деп туруп сот чечим чыгарып койду. Ушундай дагы болуп акыркаттык качан каралат, качан балдардын укугу корголот, балдар качанга чейин сыздап ушундай суукта көчөдө калыш керек. 4 баланын такдири эмне болот? Өзүнүн атасы, өзүнүн чоң апасы, өзүнүн неберелерин, өзүнүн атасы, өз балдарын канынан жаралган балдарын көчөгө чыгарып атат. Урматтуу Капчы Юрташевич, сизден суранам. 4 баланын тагдыры, 4 бала көчөгө чыгып калыш керек. Күйөөм экөөбүз салган үйдөн чыгарып атат. Ошол үйдү күйөөм экөөбүз иштеп, өзүбүздүн тапкан акчабыздан салганбыз. Солдаттар дагы курган. Ошол күйөөм жумушунан кайраттык кылып, солдаттарды алып келип, 1 батальон армияны толтура солдаттарды алып келип, коркутуп, үркүтүп иштеткен. Ошол боюнча видео факт далилдер бар менде, сүрөттөр бар. Военный прокуратурадан дагы тергөөчү Бурмалап Баяман урматтуу Камчыбек Кудушаевич, сизден суранам, сиз көзөмөлгө алып берип, карап бериңизди суранам. Сиз эле карап бербесеңиз, көзөмөлгө алып бербесеңиз, баардык сотторду бурмалап, жазалап, коррупция жолу менен алдоо, бурмалоо жолу менен 4 бала азыр көчөдө калганда жатат. Менде көп чындык, далил, фото, видео, фактылар бар. Алардын баарын бирөөсүн дагы карабай жатышат. Урматтуу Камчыбек Кудушаевич, сизден суранам. 4 бала каяка барат? Өз атасы, өз балдарын көчөгө чыгарып атат. Кайненем өмүр бою эч жерде иштеген эмес, үйлөрдүн баарын өзүнө жаздырып алып, 6 үй жазылып, күйөөм экөө биригип алып, сүйлөшүп алып, мамлекеттен үй алабыз деген максатта үйүбүздөн чыгарып, үйүбүздү дагы ошол кайненеме жаздырып, азыркы учурда жалган жала калп менен 4 баланы бурмалап, баардыгын жазап чыгарып атат. Ал өмүр бою иштеген эмес, үйдү дагы салган эмес, кошуналар, элдер күбө. Баардык факты, далилдеримди бирөөсүн да карабай жатат эч ким. Сиз карап көзөмөлгө алып бериңиз. Суранам сизден. 4 бала көчөгө чыгып кайсыл жакка барыш керек? Каяка жасаш керек булар? Каяка барат? Үйлөнгөндөн кийин иштеп 2 балалуу болгондон кийин ушул жер участокду алып экөөбүз салганбыз үйүбүздү. Ошол салган үйдү
мамлекеттен үй алам деп убактылуу мамасына каттатып доверенность жазып берип, мен ишеничиме кирип, мени алдап мамлекеттен үй алабыз деп жаздырып турган болчу. Азыр мамлекеттен үй дагы берилип, очередке келип, ал үйдү да алды деп мен угуп атам. Бул 4 бала кайсы жака барат, ал үйдү дагы бербей жатышат, өзүбүздүн салган үйдөн дагы чыгарачат. Булар каяка барат 4 бала? Урматтуу Камчыбек Кудушаевич, бир гана сизден үмүттөнөм, бир гана сиз карап бериңизди суранам. Акыйкаттык, чындык, балдардын укугун коргоп беришиңизди суранам. Үйөм 5 жыл сотто иштеген, военный болуп иштейт, акчасы көп. 5 жыл сотто иштеп жүрүп, баардык тааныш билиш аркылуу баардыгын бурмалап жасап, менин эч жака үнүм да жетпейт, колуман да келбей жатат. Баардык нерсени жазап бурмалап жатат. Суранам сизден 4 баланын укугун, 4 баланын үйүн коргоп беришиңизди суранам. 4 бала көчөгө чыгарылып калыш керекпи? Өзүбүздү 2 үйдөн, мамлекеттен алган үйдөн дагы, өзү салган үйдөн дагы кууп чыгарып атат. Өзүнүн балдардын атасы жана чоң апасы. Бир дагы далилимди карабай, бүгүн Чуйский областнойдо 16/01 мынакей 2025-жыл бүгүн соттон чыгып 4 бала менен эч кандай далилимди да караган жок. Кечигип да келбей, ош жерде эрте келип отурганда, биздер сыртта отурганбыз. Кабинеттин сыртында ошого карабастан ичинен эле процесс бүттү деп, бүт судья чечим чыгарып койду. Кечип келдиңер деген эле соттон чыккандан кийин 4 баламды көрүп, сыздап ыйлап атканын көрүп, балдарына карабай, колуңан келгениңди кыла, билесиң, менин жердешим Садыр Жапаров колунан эч нерсе келбейт. Баардык жерден мен баары бир мен утамын. Баардык жерде мен баары бир жеңемин деп күлүп, балдарына карабай кетип калды.